Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalning görüşçüleri, fermerler. Kutmandуу günüңүздөр менен koy sүйүүчү коом. Бүгүн биз сиздерге Чүй облусунун Москва районундагы Беловодский айылынан сатыла турган койлорду көрсөтүп беребиз. Дыйкан ага алдына өзүнүн койлорун сатыкка чыгарды. Коросундагы көпчүлүк ургачы, кочкорлор бар. Азыр биринчи койлорду көрсөтүп алалы. Айда бериңиз. Үйүндө туруп бир аз чарп болуп калыптыр. Бурчка такайлы койлорду siz moyitga chiqib olasiz. Ko'rib qo'yingizlar. Mashallah, bir kichinekay qo'zg'ochqor bor. Han enesi, buni ostida qo'yapti o'tgan. Mana to'qning nari jag'ida jelkasi chiqib turibdi. Mana boshini ko'tarib, ara burildi. Ha, buni olbu. Ha, mana jelini bilan turibdi. Mana kichinekay qo'zg'ochqor enesi uchul. Birinchi tut, ha? Birinchi tut. Ana bu yerda jashi cho'ng, eng jashi cho'ng qo'y, bu yerda 6 tish. Bir ele qo'y bor. Ortada başını götürüp beri qaradı. Özünüzler daha gördünüzler. Buyursa mına жалгыз çoğun koy. 6 tiş. Anan жаңағы bizde tuğdu oşol. Ana mına ol he? Eki tişte oşlar. Mına çoğun koydun bul jağındağı mına baş çıkıp görünmeye kaldı. Şular eki tiş mi? Eki tişten eko. Eki tişten eko bara. Jana qoz nenesi de eki tiş. Kalganı qoz tiş. Kalganı qoz tiş. Bunu sulu kichinekay urg'achi mana bosh chiqib turgan sulu. Bu balanishning nimasi o'qi. Bu 5 oylik bo'ldi-da. Kuzda tug'ilgan ekan-da. Kuzda dekabr yanvar. Liniya vavanich sulu qo'z ekan, 5 oylik qo'zi. Qolganlari da har qanday liniya ekan. O'zingizlar da chalib suylashasizlar. O'shondo degan bir cho'ng qo'y. 2 tish. 1 2 3 qo'z tish bor ekan, ha? Altov. Anan 7-ci urg'achi mana kichinekay qo'zi. 7 urg'achi, anan bir erkak qo'zg'ochqor. Anan da qo'chqorlar bor, ularni ko'rsatamiz. Shular komplekt satılып atat. Ары бери айдасаң качат экен. Ошон үчүн камерадан жакшылап көрүүгө аракет кылыңыздар. Күнү кыркылган, эти жакшы. Кордонгон эмес койлор, куйруктары бүт эле бар, разрез бар экен. Мында бар, тетигинде бар, көрүп турасыздар. Шундай чүйдүн койлору туугандар. Ушуларды кылам десеңиздер, койлор кысыр экен. Бирок кочкор анча кирип турат, э? Бирок кача элек. Көргөн жокмун, гарантия жок. Азыр эми качыш кыйын да. Кыйын экен, жойдон сурап алып келгенбиз. Кочкор. Күчтүү кочкор беле. Балдай азыр көрөсүң. Болду. Демек, качып калган болсо сиздерге жакшы. Кысыр койлор туугандар. Кой эми семиз кой, козусун эрте бөлгөн, же бала салган, же туубаган койлор майда семизирээк болуп, көбү майда качат. Ошон үчүн баа октябрь, ноябрда туулгандар ошолор. Машалла, кана бир үксүп коюңчу баштарын көрөлү. Буларды 40 миңден деп атасыз, э? Тети козгочкор комплектке кошулабы, же ал өзүнчө 40 миң болобу? Жок, козгочкор мындай отдельно кете берет, э? Мен айтайын дегеним энеси экөө бир комплект дегеним да. Энеси экөө бир комплект экен туугандар. Кыскасы ушул жерде мына жалпы ошондо 8 баш экен, э? 8 баш козгочкор менен. Атасы да жакта турат. Атасы да ушул жерде экен. Бул не линия өзү? Бул Валдай деп Карабалтинский. Атасын көргөзөбүз. Болду, машалла. Жаш кочкор алам десеңиздер, мына күзгө тыпыр иштеп берет. Азыраак коёрлар, ушундай козуларды алып коюп кочкор кылсаңыздар болот. Машалла, мына. Азыр тияка коюп берсең эле чуркап качат. Кыскасы өзүңүздөр койлорду көрдүңүздөр. Бааларын да айттык. Кошумча суроолоруңуздар болсо ээсине чалып байланышып сүйлөшө бериңиздер. Мына көрдүңүздөр, сразу качат. Азыр биз кочкорлорду көрсөтөбүз. Могул жакта жаш кочкорлор чыкты. Жана жаш козгочкордун атасы мына Валдай деген 6 тиш кочкор экен. Валдай ушул кочкор экен туугандар. Жаштарын көрсөтүп коелу. Мынагы кичинекейлердин эң чоңу мына Ваваныштын небереси экен. Ваванышты бүт барыңыздар билесиздер, мына. Ушул Ваваныштын небереси. Көздөрүнүн айлан светлый, горбоноз чыккан, кулагы түз жайгашкан. Куйругунун разрезин көрдүңүздөр. Мына болчу баласы ушун, э? Валдайдын баласы. Мына кичинекей козу менен, мына кичинекей козу ушу Валдайдын баласы экен бай. Койлор менен жүргөн экөө бир кочкордун балдары. Мына болчу? Ортодо. Бул линиясы башка. Линиясы башка, э? Так. Валдайдын баласы. Бир айландырып тосуп коюң алды жагы. Мына. Валдайдын өзүн көрсөтүп коеюн, туугандар. Өзү чоң кочкор экен, жүнү жаң кыркылыптыр.
Формасын көрдүңүздөр. Мен тишини өзүм ачтым. Тиши 3 жаштык кочкор экен. 3 жаштан өтүп баштаганда билесиздер. Мындайча айтканда 8 тишти жакындатат да. Бул мындайча айтканда 6 тиши дана чыккан. 8-чилер майда, балким жакын күндөрү 8 түшүшү мүмкүн. Мындайча айтканда 3 жаштагы кочкор. Кочкорду көрдүңүздөр. Светлый, мындай төштөрү өтө чоң, бели түз, мындай бели квадратный түз көрдүңүздөрбү? Мындай бели түп-түз, ийилген эмес, мойну жоон. Мындайча айтканда форма танк. Бул кочкор да сатылат. Жаш кочкорлордун бааларынан баштай берейин. Үчөөнү көрдүңүздөр, үйгө келип, дагы өзүңүздөр ары бери айдап көрөсүздөр. Азыр ушундай жаш кочкорлор бири-биrini тосуп, мындай болуп турат азыр. Ушулар да сатылат. Баалары бар да кочкорлордун, Бар. Канчадан? Валдайдын баласы менен могунун экөөнүн 50дөн сурабыз. Мына Ваваныштын небересинен сырткары экөөсү 50 миңден, Мына кочкор, тетиги Валдайдын кичинекей баласы. Ушу канча айлык ушу Валдайдын баласы? Сары биркап. 5 айдан өтөт да, уже 5,5 ай болуп калды. 5,5 ай. Мына красавчикчи ортодогу Ваваныч. Бул Ваваныч 2,5 миң. 2,5? 2,5 доллар. 2,5 миң доллар экен туугандар. Линия Ваваныч. Баары башкача болуп турат. Валдайдын баасы барбы мында? Bunun baası şu. Kızıkkanlar olsa numarini bereriz, eğismeye söyleşip. Bu koçkor sizdiki emes mi? Yok, meniki emes. Bu koyları şu vaqtlı alıp kelgemiz yok. Satıkta da bunlar. Satıkta. Valday degen bul koylarga uşul turup atat azыр, Azır uşul turup atat. Siz özüңүз мындай күндө карап турасызбы же билбейсизби качан секирип, качан эме кылган? Постоянно эле чогуу эле, бирок азыр жазында оңой менен качпайт экен. Жүрөт, бирок секирбей эле да. Балким сиз жокто качып калганмы деп атпаймынбы? Эми гарантия айта албайм да, точно качты, анан качкан болсо жакшы. Валдай. Коюп жиберсек кандай кылат экен, шефа була? Коер эле. Коюп жиберсек качып кетпейби? Таза Aka qarmash qiyin ekan. Kecha uchun suyib ketganda var da emesiz qanday. Mana көрүп коюңуздар, Ваваныштын небереси. Тетиги каны кайнап калыптыр. Кой дең бу коз кочкоруңузду. Могу эми түшүндүрүп коеюн. Валдай бирөөдүк экен, булар кочкорго койгон алып келиптир. Бирок ушуну ээси сатат экен. Ушу кочкорду алам деп кызыксаңыздар, бул шефтин номерине кайрылсаңыздар, ушунун ээсинин номерин берет, өзүңүздөр сурап, дагы өзүнүн коросунда кандай козулары бар көрүп эме кыласыздар. Кочкордун өзгөчөлүгү мен айткандай алдыңкы буттары бийик көрүнүп турат. Аркаңкы буттары жоон, лапалар отурган эмес, бел түп-түз, көрүп турасыздар. Бели түп-түз. Мойлоктор квадратный, төштөрү чыккан, моюндары жоон, светлый кочкор экен. Сиздерге жаккан болсо байланышыңыздар Дареги Беловодскийде.